10 bölüm. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Фараонго кир, аларга өзүмдүн ушул кереметтеримди көрсөтүш үчүн Мисирде эмне кылганымды ал жерде көрсөткөн кереметтерим жөнүндө уулуңа, уулуңдун уулуна айтып беришиң үчүн, менин Теңир экенимди билишиңер үчүн мен фараондун жана анын кулдарынын жүрөгүн катуулантып койдум. Муса менен Аарон фараонго келип мындай деп айтышты: Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: качанкыга чейин сен мага моюн сунбайсың? Менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен менин элимди кое бербесең, анда эртең мен сенин жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин көрүнгүс кылып, жериңе тумандай каптайт да, мөндүрдөн калгандын баарын жеп, таладагы бактарактардын баарын курутат. Сенин үйүңө, кулдарыңдын үйлөрүнө жана бардык мисирликтердин үйлөрүнө толот. Мындайды сенин ата-бабаларың да, ата-бабаларыңдын ата-бабалары да жер бетинде жашагандан бери көргөн эмес. Муса бурулуп фараондон чыгып кетти. Ошондо фараондун кулдары: бул бизди качанка чейин кыйнайт? Бул элди кое бер, алар өздөрүнүн Кудай Теңирине ибадат кылышсын. Мисирдин кыйрап бара жатканын дагы эле көрбөй турасыңбы дешти. Анан Муса менен Ааронду фараонго кайралып келишти. Ошондо фараон аларга: баргыла, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ибадат кыла бергиле. Бирок кимиңер барасыңар деди. Муса мындай деди: биз жаш балдарыбыз, кары картаңдарыбыз, уул кыздарыбыз менен, майда жана бодо малыбыз менен барабыз, анткени Теңирге арнап майрам өткөрөбүз. Фараон аларга: эгерде мен силерди балдарыңар менен кошо кое берсем эле, анда Теңир силер менен болсун. Көрдүңөрбү, силердин ниетиңер жаман. Болбойт. Теңириңерге эркектериңер гана ибадат кылышсын, анткени силер ошону сурангансыңар деди. Анан аларды фараондон кууп чыгышты.